Кара Суу районунда окуучулар жана 65 жашка чейинки жарандар арасында "Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат" аттуу китеп сынагы 3 ай бою жүргөн. Анда райондогу мектеп окуучулары жана Кара Суу районунун 65 жашка чейинки жарандары катышышкан. Самалыкта мектеп ханышасы басылмасын окуучулар ал эми чоңдор Карагер Сулуу китебин окуп чыгышкан. 3 ай бою жүргүзүлгөн сынактын биринчи туруна 1000ден ашуун окурман катышып, алгач онлайн 150 мектеп окуучусу жана 50-18 жаштан жогору китеп окуган жарандар сынактан өткөн. Андан соң тест түрүндө жеңүүчүлөр аныкталды. Тестте 30 суроо бар. Биринчи турда 30 суроого 25 мүнөт бергенбиз. Ал эми бүгүн 30 суроого 20 мүнөт бердик. Азыр китеп окуйм деген окурман бар. Бирок ошол нерсени тарта албай атканыбыз бул биздин эле күнөөбүз. Себеби китепканалар дагы деле аз болуп атат. Эгерде көбөйтүп дагы деле ушундай сынактарды уюштура алсак, биздин окурмандарыбыз аябай көп. Эркинбаева Айсуу кызы сыйланат. Сынакта мектеп окуучулар арасында Шабы Жумаев атындагы мектептин 4-классынын окуучусу Айсуу Эркинова 1-орунду алса, чоңдор арасында 41 жаштагы Шаршен Маматемин уулу жеңишке жетишти. Мен 27 марттан баштап окуп баштадым. Бул китеп абдан кызыктуу экен. Аны окуганыма абдан кубанычтамын. Жакшы самалык болуп калган экен. Мен кызым аркылуу себепчи кызым болду. 7-класста окуйт. Ошол ата катышып койгон деп китеп алып бергенден окуп катышып калдык. Рахмат кызыма. Ушунчалык уюштуруп, элди тартып, китеп окутканга тартып, жаштарды китеп окутканга үндөп атканга уюштуруучуларга чоң рахмат. Тандалып алынган мектеп ханышасы жана Карагер Сулуу китеби бүгүнкү күндө окуучуларга жана ата-энелерге туура жол кайсыл экендигин табууга үйрөткөн чыгарма болуп эсептелерин китептин автору Куштарбек Кимсанов билдирди. Мектеп ханышасы деген бүгүнкү конкурска коюлган китеп окуучуларды өз нанын эрте таап, үйрөнүүгө, лидер болууга, башкалардан айырмаланууга, тагдырдагы татаалдыктарды оңой жол менен билим аркылуу жеңүүгө тарбиялаган абдан мыкты сюжети болгон дүйнөлүк бестселлер болгондуктан ушул китеп тандалган. Китеп окуу сынагы Кара Суу районунун 90 жылдыгына карата Кара Суу райондук мамлекеттик бөлүмү жана Кара Суу шаарынын мэриясы менен биргеликте уюштурулган. Ал эми китеп көрөрмандарына мэрия каржылык колдоо көрсөткөн. Жаш муундарды, келечек муундарды китеп окууга ушул билимдүү болушу, эртең билимдүү жаштар Кыргызстандын келечеги. Максатыбыз ошол жаштарды билимге тартуу максаты. Билим берүүгө эч качан биз каражат аябашыбыз керек, квартал сайын Кудай калса өткөрүп турганга аракет кылабыз. Биз райондун аймагындагы окурмандарыбызды, жаш окурмандарыбызды, ата-энелерибизди, мугалимдерибизди китеп окууга кызыктыруу жана аларга мотивация аркылуу жеткирүү. Мындай сынактар эми районубузда көп жылдан бери боло эле. Бүгүн чоң деңгээлде болуп, биз 3 айдан бери 800дөн ашык окурман катышты буга. Ардактуу окуучу достор, урматтуу ата-энелер. Иш-чаранын соңунда китеп сүйүүчүлөрү жана ата-энелер үчүн атайын семинар өткөрүлүп, бүгүнкү күндө китеп окуунун маанилүүлүгү түшүндүрүлдү. Аз нерсеге көбүрөөк кайгыра турган болуп калабыз. Нуржамал Алымкулова, Нурсултан Абдыкаримов, ЛТР, Ош облусу. Сенин жардам кылашыңды